Киримтөбөл Батыкаевдин жазадан мыйзамсыз бошотулган фактысы боюнча козголгон кылмыш иши 2019 жылдын 23 апрелинде башкы прокуратура тарабынан тергөөсү жандандырылып, тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн кылмыш иши Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн жөнөтүлгөн. Бүгүнкү күндө кылмыш иши боюнча 19 адамга Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин тийиштүү беренелери менен айыптар угузулуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Бул кылмыштын ишин алкагында күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрдүн негизинде экс-президент Атамбаевди сурак жүргүзүүгө күбө катары суроо негиздер болгон. Бирок экс-президенттин статусу бар болгондугуна байланыштуу тергөө чакырылган эмес болчу. Ошондуктан 2019 жылдын 27 июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3193 токтому негизинде экс-президент деген макам алынгандан кийин тергөө кызматы атайын 3 жолу жазык процесстик кодекстин негизинде тергөөгө чакырган. Ал 8 июлда, 10 июлда, 19 июлда барактар повестка берилген. Бирок тилекке каршы Атамбаев учурдагы күчүндө иштеп жаткан мыйзамдарды аткаруудан өзү каалагандай аткаруудан баш тартып, тергөөгө келүүдөн, көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Ошонун эсебинен негизинде 2019 жылдын 1 августунда тергөө тобунун жетекчиси тарабынан Атамбаевди тергөө органына айдап келүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Ал токтомду аткаруу Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине аткаруу үчүн тапшырылган. 2019 жылдын 7 августунда тергөө тобунун жетекчисинин токтомун аткаруу максатында Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери жана башка кызматкерлер ошол токтомду Атамбаевга тааныштырып, Атамбаевди тергөө кызматына камсыз кылуу максатында Атамбаевдин Кой Таштагы үйүнө барган учурда укук коргоо органдарына тийиштүү токтомду аткарууда тоскоолдук кылышып, мурдатан ошол Атамбаевдин үйүнүн короосуна таштар төгүлүп, аны курал катары колдонуу максатында төгүлгөн таштарды колдонушуп, курал катары каршылык көрсөтүшүп, бийлик өкүлү болгон укук коргоо органдарынын кызматкерлерине белгисиз куралдарды колдонуп, каршылык көрсөтүп, башаламандык болуп, оор кесепеттер алып келген. Ошо кесепеттердин натыйжасында Улуттук коопсуздук кызматынын атайын багытында Альфа түзүмүнүн кызматкери Ниязбек Үсөнбек Ниязбекович октон алган жаракаттын негизинде каза болгон. Ошол эле учурда Альфа кызмат түзүмүнүн 6 кызматкерин барымтага алып калышкан. Барымтага албаганга дагы алардын толугу менен мүмкүнчүлүгү болгондугуна карабастан барымтага алып калып, өздөрүнүн тийиштүү талаптарын коюшкан. 6 кызматкерди 20 сааттан ашык барымтага алып, анан 2019 жылдын 8 августунда саат 5:17 чамасында бийлик органдарына өткөрүп берген. 19 жылдын 7 августунда Кой Таш айылындагы окуялар боюнча жалпы 8 факты боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде массалык башаламандык боюнча 1 жазык иши, киши өлтүрүү боюнча 1 жазык иши, барымтага алуу боюнча 1 жазык иши, эң баштык боюнча 1 жазык иши, киши өлтүрүүгө аракеттенүү боюнча 4 жазык иши катталган. 2019 жылдын 8 августунда башкы прокуратура тарабынан тергөөнүн амалдарын жүргүзүү үчүн атайын тажрыйбалуу тергөөчүлөрдөн ведомстволор аралык тергөө тобу түзүлгөн. Кылмыштын тергөөсү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырылган. Бүгүнкү күндө 6 кызматкерди барымтага алуу жана массалык башаламандыкты уюштургандыгы үчүн Ниязовго, Исмаиловго, Кылычевго, Жамгырчиевге, Шаменовго Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин жазык кодексинин 264 беренесинин 1, 2, 3 бөлүмдөрү массалык башаламандык жана 244 беренесинин 2 бөлүмү 2 бөлүмүнүн 1, 2, 3 пункттары, 4 пункттары, 3 бөлүмү барымтага алуу менен кылмышка шектүү жөнүндө кабарлама берилип,
сот тарабынан 2019 жылдын 8 октябрына чейин СИЗО 1 мекемесине камакка алынышкан. Ошондой эле бүгүн мына 2019 жылдын 13 августунда Атамбаевга карата куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүп, массалык баш аламандыкты уюштуруп, тергөө аракеттерине тоскоолдук кылуу максатында 6 кызматкерди барымтага алып, 1 кызматкерди өлтүрүү жана өлтүрүүгө аракеттенүү фактылары боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 355 беренесинин 2 бөлүмү бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук, 43 беренесинин 2 бөлүмү уюштуруучу 337 берененин прокурордун тергөөчүнүн алгачкы тергөө органы ыйгарым укуктук кызмат адамынын ишине тоскоолдук кылуу, 43 беренесинин 2 бөлүмү уюштуруучу 264 беренесинин 1, 2, 3 бөлүмдөрү массалык баш аламандыктар, 43 беренесинин 2 бөлүмү уюштуруучу 130 беренесинин 2 бөлүмүнүн 1, 2, 3, 15 пункттары адам өлтүрүү, 43 беренесинин 2 бөлүмү уюштуруучу 39 беренеси кылмышка аракеттенүү, 130 беренесинин 1, 2, 7, 15 пункттары менен адам өлтүрүү, 43 беренесинин 2 бөлүмү уюштуруучу 39 беренесинин кылмышка аракеттенүү, 130 беренесинин 2 бөлүмү 1, 2, 7, 15 адам өлтүрүү, 43 беренесинин 2 бөлүмү уюштуруучу 39 беренесинин кылмышка аракеттенүү, 130 беренесинин 2 бөлүмүнүн 1, 2, 7, 15 пункттары адам өлтүрүү, 39 беренесинин кылмышка аракеттенүү, 130 беренесинин 2 бөлүмү 1, 2, 7, 15 пункттарын адам өлтүрүү, ошондой эле 43 беренесинин 2 бөлүмү уюштуруучу 244 беренесинин 2 бөлүмүнүн 1, 2, 3, 4 пункттары 3 бөлүмү барымтага алуу, 253 беренесинин 2, 3 бөлүмдөрү 4 бөлүмдөрү куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү көрсөтүлгөн кылмыштар менен шектенүү жөнүндө кабарлама берилди. Мындан сырткары 2019 жылдын 8 августундагы Кой Таш айылын Атамбаев тергөө камсыз кылууда кайрадан Ички иштер министрлигинин кызматкерлери барган учурда дагы Атамбаев жана алардын тарапташтары тарабынан каршылык көрсөтүлүп, массалык баш аламандыктарга жол берилген. Ал бул фактылар боюнча 3 факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган, массалык баш аламандык боюнча 1 жазык иш козголгон, бөтөн мүлктү жок кылуу же бузуу боюнча 1 жазык иш козголгон, эң баштык боюнча 1 жазык иш козголгон. Ошол эле күнү кечиндеси 2019 жылдын 8 августунда Ала Тоо аянтчасында белгисиз адамдар тарабынан чогулуп, ал жерде милиция кызматкерлери барып, чогулган адамдардын арасынан 40 адам кармалып, алардын ичинен 3 адам кылмышка шектүү катары кармалып, 34 адам өздүгү аныкталгандан кийин үйлөрүнө кой берилген. Бул 7-8 августта болгон окуялардын уландысы 8 августта кечиндеси Ала Тоо аянтчасында болгон деп болгон. Мунун артында уюштуруучулар бар. Ал жаш балдар, ошол адамдар кечкисин түндү кечкиден убакыттан пайдаланып, тоноочулук, мародердук иш аракеттерин жасап, ошол Атамбаев менен жана анын тарапташтары менен бийликти басып алуу максатында алдын ала сүйлөшүлүп болгон өзүнчө аракет болгон. Bundan кийин дагы азыр 7-синде 8-inde 7 август 8 августта ушул иштерге тиешеси бар күбөлөр, көргөн билгендер бардыгы аныкталып, тергөөгө чакыртылып, сурак жүргүзүлөт. Себеби 7-8-inde биз тергөөнү болгон окуя боюнча ар тараптуу толук объективдүү жүргүзүш үчүн бизге тийиштүү күбөлөрдү сөзсүз камсыз кылып тергөө сурашы зарыл. Ошо менен бирге дагы айтып коюшум керек. 7 август 8 августта козголгон Атамбаевдин тегерегинде козголгон кылмыш иштер президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековичтин түздөн түз өзүнүн контролуна алынган. Ар бир кылмыш иш боюнча мыйзам чегинде чечим кабыл алуусун талап кылды. Эч кандай бирөөнүн бир кызыкчылыгы же бир өч алуу максатында бирөөнү кылмыштык куугунтукка тартууга жол берилбестиги боюнча катуу талап койду. Ошону айтып коюшум керек. Бүгүнкү күндө Атамбаевдин тийиштүү мүлктөрүнө 120
перечинден турган мүлктөрүнө арест салынды. Мирбек Айтикеев, Жолдубаева Кундуз, Мамутова, Дмитрий Ложников. Себеби булар 7-8 Карамушкина депутат, Кодуранова 7-8 болгон окуяны бүт баары көрүшкөн. Иштин жагдайы, иштин объективдүү ар тараптуу толук тергелүү үчүн бул адамдарды дагы кийинки башка күбөлөрдө тактап сурайбыз. Булар биз как журналист катары эмес, как бир саясатчы эмес, бир көз карашы үчүн, бир айткан сын пикир үчүн эмес, иштин 7-8 жагдайды толук аныктап, тактап, бир юридикалык ошону уюштуруучуларды, аткаруучуларга бир аракеттерине юридикалык баа берүү үчүн будан башка да күбөлөр чакырып суралат. Суроолор болсо рахмат.